Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Ал 1920-жылы 8 майда Лейлек районуна караштуу Карасай, азыркы Караташ айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 7 жылдык мектепти бүтүргөндөн кийин колхоздо арабакеч болуп иштеп жүргөн. Ошол жылдары комсомолдун катарына өткөн. 1940-жылы октябрда Кызыл армиянын катарына чакыртылып, 1943-жылы согушка кирген. Курс дугасында, Десна, Днепр жээгинде, Борбордук жана Батыш Брянск, Белоруссия, Польша, Германия согушуна катышкан. Самат Садыков согуш талаасында душмандын 300 аскерин, 2 майор, 15 офицерин, 12 машинасын өрттөп, 7 автомашина жана 10 атышуу пункттарын талкалаган. жылы 1 майда Фризак шаарында Самат Садыков баатырларча курман болгон. Беларусь фронту Кызыл Туу ордендүү 16-гвардиялык Александр Невский кавалериялык полктун 1-эскадору. Станок пулеметчу Самат Садыковдун согуштагы көрсөткөн каармандыгы үчүн 1943-жылы 25 августта жана 27 октябрда эрдиги үчүн медали 2 жолу ыйгарылган. 1944-жылы 8 сентябрда Кызыл Туу ордени, 1945-жылы 27 майда Улуу Ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, 1945-жылы 31 майда Советтер Союзунун баатыры наамы Ленин ордени, Алтын жылдыз медали ыйгарылат. Самат Садыковдун Улуу Ата мекендик согуштагы көрсөткөн эрдигин баалап, аны кийинки буунга үйрөтүү үчүн баатырдын балалыгы өткөн жер Самат Садыков айылы болуп өзгөргөн. 1966-жылы орто мектепке аты ыйгарылып, баатырды эскерүү аракетинде жыл сайын түрдүү иш-чаралар уюштурулуп турат. Өз айылына жана Исфана шаарына эстелиги тургузулуп, Самат Садыков атындагы даңк музейи ачылган. Мындан сырткары баатырдын атын алып жүргөн эс алуу бага да уюштурулган. Ошондой эле райондун ар бир айылында Самат Садыков атындагы көчө бар. Баатыр Самат Садыков согуш талаасында каза болгондугу тууралуу жакындарына кара кагаз келген. Бирок апасы бар чындыкты кабыл албай, уулун келет деген үмүт менен согуштан келген кара кагазды бир топ жылга чейин жашырып жүргөн. Кара кагаз келгенде энеси ошол көп жылдар бою ошол кара кагазды эч кимге көрсөтпөй бекитип коет да, өзү да ишенбей, анан ошол качан мындай себеби кара кагаз адашып келип, анан өлдү дегенде кайра тирилип келип ошондой мезгил болгон да, аламат неме болуп, анан ошондо кийин канча жыл өткөндөн кийин анан ошол кара кагазды ачыкка чыгарып анан угузуп. Чоң эле мени ээрчитип алып, Самат деген чоң оңар бар, ул азыр армияда аттуу аскерде кызмат кылып жүрөт экен. Армиядан келсе той кылабыз деп мага ээрчитип алып, дөңдөрдө жетелеп жүрчү эдик. Кийин 1958 жылдары экендесинде айылдагыларды чакырып, райондун жетекчилери, колхоздун жетекчилери келип, боз үйдү тигип, элдерди чакырып, Самат Садыков армияда каза болуптур деп уктуруп, Куран окуткандары эсимде да. Кийин чоң энем ошол убакта Самат Садыковду өткөндөрүн угуп, ошол өлөр өлгүчө Самат деп жүрүп өтүп кетти да чоң эле. Быйыл Самат Садыковдун 100 жылдык мааракесин республикалык деңгээлде өткөрүү каралган. Тилекке каршы бүгүнкү кырдаалдан улам иш-чаралар токтотулууда. Ошентсе да баатыр атанын эрдигин даңазалаган иш-чаралар онлайн негизде жүргүзүлүп жатат. Бул да болсо баатырдын согуштагы каармандыгын,
эчендеген күжүрмөн эрдиктерин жаш муунга жеткирүү аракет экендиги турган сөз. Биздин облусубузда бир ушул Советтер Союзунун баатыры бар. Бул менен дагы биз сыймыктанышыбыз керек. Ошон биздин аталарыбыздын артынан биз ушундай ушуларга түздөлүп, биз элибиз менен журт менен ата мекенди коргоо биздин ушу өзүбүздүн чыныгы патриоттук сезимибиз болуп, биз ушу аталардай болуп, элибизди, журтубузду, мекенибизди коргогонго мен бүтүн баарын чакырып кетет элем. Улуу жеңиштин 75 жылдыгын жана Самат Садыковдун 100 жылдыгын утурлай 2019 жылы кинорежиссер Алим Токторов тарабынан эр жүрөк баатыр тууралуу даректүү тасма тартылып баштаган. Бүгүнкү күндө тасманын 50% тартылып бүткөрүлгөн. Мындан сырткары Советтер Союзунун баатыр тууралуу китеп да басылып чыккан. Мен Самат Садыков боюнча көптөгөн маалыматтарды өзүбүздүн жергиликтүү элдерден, анын энеси Жаркын Садыковдон, сүлүктүлүк эжебиз Зейнеп эженен, андан тышкары Голболук агабыз Кенжебай Бекеевтерден алууга туура келди. Мындан тышкары мага толук маалыматты ошол убакта Самат Садыковдун командири болгон Григорьевич Шаповаловдун аты менен байланыштырсак болот. Мен анын үйүнө барганымда ал азыркы Новопокровка айылында жашайт эле. Ошонун баласы мага анын толук күндөлүк китептерин берди. Мен ошонун негизинен ушул китепти жарыкка чыгардым. Бул китептин жарыкка чыгарышына ошол убакта Жогорку Кеңештин депутаты Назарали Арипов чоң колдоо көрсөттү жана ал чыгарып элге таркатышка да жардам берди. Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры наамын алган 73 жоокер бар. Мындай жогорку даражалуу бийик наамды алгандардын катарында Баткен облусунан жалгыз Самат Садыков болгон. Майтарылбас эрдиктери менен элдин жана мекендин тынчтыгы үчүн курман болгон баатыр ар бир кыргыздын жүрөгүндө кылымдар бою сакталып кала бермекчи. Мингүл Көчүрова, Бакыт Саитов, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.